айткандай, бул кодекстер, азыр иштеп жаткан кодекстер ушул палатада каралып атканда өз ойлорубузду айтканбыз. Мына сиз эске салып атасыз. Ошондо бул кодекстердин иштебей тургандыгы, укук коргоо сот системасын талкалай тургандыгы ачык айтылганда. Ошол мааниде биз башкы прокуратурадан мына мыйзам демилгелөө укугу баш мыйзам боюнча берилген. Ошонун негизинде бүт кызыккан тараптардан, укук коргоо органдары, прокуратура, сот, адвокатура, илимий чөйрөдөн жана эл аралык коомчулуктан ушул мыйзамдарды жазган авторлор чогултуп 2 жолу жыйын өткөрдүк. Ошол жыйында бардыгы бир добуштан бул кодекстерди өзгөртүү керек деген чечим кабыл алдык да. Ошонун негизинде мына президенттин жарлыгын ишке ашыруу жана шайкеш келтирүү сот реформасын өркүндөтүү максатында сиздерге бүгүн ушул 4 кодексте прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамды сунуштап жатабыз.